көпчүлүк адамдарда детский травмалар көп да. Сенин өзүңдүн травмаң балага өтөт экен. Биринчиден мени Аллах Таала кереметтүү кылып жаратты. Эч бир адам сен колунан келбейт сендей бирөөнү жаратыш. Мен оюмда кайын журтум менин өзүмдүн журтумдай болуш керек деп ойлогом да. Эч кимди өзгөртүү деген менин бир укугумда жок, милдеттенмем да жок экенин түшүндүм да. Сүйүү бул жашоо да. Сүйүү өзүңдү өзүң сүйүүдөн башташ керек да. Ачык эле айтыш керек, бирок башкаруу, претензия, сындоо, критика тону менен эмес да. Жасалбаган иш мейли жасалбай эле койсун. Сен аны мушташып, бала чакаң ызы чуу кылып бир ишти бүтүргөндөн көрө ошол иш бүтпөй эле койсун да. Аллах Таала эркектерди бизге айымдарга башчы кылып берген. Аллах Таала ишенген аларга. Сен кимсиң ишенбей турганчы? Салам достор, ата-жөнүм Назира Бердигулова. Биздин каналыбызга кош келипсиздер. Биздин программада кызыктуу маектер жана сонун даамдуу рецепттер менен бөлүшөбүз. Адаттагыдай, өзүңүздөр билгендей, дайыма мен комментарийге баш багамын. Ошондуктан комментарийге дайыма жакшы билдирүү калтырыңыздар. Кайсы бир комментарий бөлүмүндө бир айым жазган экен: "Назирачи, сураныч Instagram баракчасына жакында эле катталдым эле. Аябай кандай сонун кеңештерин берип келет. Эфириңизге чакырыңызчы" деди эле. Ошол күндөн баштап баш багып мен атайын ушул психолог, консультант Соорбекова Бактыгүл Арстанбековнага баш бактым баракчасына. Баракчасынан абдан пайдалуу нерселерди таап алдым. Мына ошол боюнча кеп кылабыз деп атайын даам программасына чакырып олтурам. Анда эмесе биздин даам программабызда Бактыгүл айым. Кутман Назира айым, кош келдиңиз. Менин үйүмө, дасторконума, сиздин программаңызды албетте ар дайым көрүп жүрөмүн. Кыргыз коомунун, кыргыз айымдарынын маанайын көтөрүп, жакшы пайдалуу кеңештер менен мотивация берип келесиз. Азаматсыз. Аябай кубанычтамын менин үйүмө дагы келип, менин даамдарымды көрүп, менин ой пикирлериме кызыгып келгениңиз менен сизге рахмат айтамын. Сиздин съемочный группага да рахмат айтамын. Анан бүгүн ошо сиздин программаңызга 2 сонун салат жасап берейин. Абдан жакшы. Балдарга, деги эле конокторго аябай жагымдуу болгон, балдарды аябай сүйүп жеген цезарь салаты болот бүгүн. Андан кийин бул майонез менен бирөөсү острый, ачуураак, кычкылыраак китайский бир салат жасайбыз. Абдан жакшы. Ошону телегөрүүчүлөрүңүз менен, сиздин көрүүчүлөр менен бөлүшөлү. Жана ошол учурда маектешели. Психология жагынан сүйлөшөрүз. Абдан жакшы. Бактыгүл айым, ал үчүн бизге эмнелер керек? Цезарь салатын айта кетейин. Цезарь салатына көбүнчө жемиштери. Бул жерде помидор, бадыраң, жашыл чөп салат чөбүнөн. Жана бул жерде нанды кургатып алдым. Атайын нанды ушундай бөлүкчөлөргө. Үйдөгү эле нанды эле кургаттыңыз. Ооба, бөлкө нандан алып туруп эле эмеге духовкага салып, бир аз ысытып, мондай күрөң болгучу эле кое койдум. Жана жумурткасы бар. Бунун жумуртканы кайнатып алдык. Сууга кайнатып алдык дагы. Жана тооктун төшетин кайнатып алдык. Ошол эле учурда майонез. Мына ушул азыктар менен жасайбыз. Салат жасасак болот экен. Абдан жакшы келиңиз, Бактыгүл айым. Мен эмне кылышам сизге? Жок, биринчи биз эме китайский салаттан баштайлы. Макул. Анткени ал как раз даамы синип ошонткүчө. Кийин жасайбыз. Өзүнүн даамына, вкусуна келип калат дейсизби? Абдан жакшы. Пияз турайынбы же өзүңүз турайсызбы? Негизи өзүңүз турасаңыз жакшы болот эле. Ушул менин конокторум менин программамдын катышуучулары дайыма мага пияз туратып коет да. Эфир бүткөчө эле ыйлап эле жашыланып калам да. Жакшы, Бактыгүл айым. Бул жыл кандай жылдардан болду? Мына узап бараткан жылдарга бир аз мындай бир сара эсеп салсак. Жеке өзүмдүнбү? Жеке өзүмдүн тажрыйбамы? Ооба, өзүңүз тажрыйбаңыз. Бул акыркы жыл мен үчүн өтө трансформациялык жыл болду. Өзүмдү блокко, интернет майдаңына чыктым. Буга чейин мындай өтө чоң блок алып барып, эл алдына чыга элек болчумун. Бир жылдын ичинде баракчамда 1000 катталуучудан 30 000 катталуучуга көтөрүлдү. Жана буну биз мындай кийивче бир нерсе кылган жокпуз. Адамдар өздөрүнүн каалоосу менен келип топтолгон адамдар болду да. Жана ошол жерде топтолгон адамдардын жашоосуна мен позитивдүү таасир тийгизе алдым. Мына ошол өзүмдүн трансформация, өзгөрүүм, өсүүм менен бирге көптөгөн 3000ден ашык айым окуп чыкты. Мен сабактарымды көрүп атам да, ар биринин кандай жолдошу менен мамилеси оңолуп атат, кайын журту менен мамилеси оңолуп атат. Мисалы, балдарымды урам, урушам деп келет, урушпай калат. То есть бир баланын травмасыз мээрим менен өсүшү бул чоң жетишкендик да. Байышып атат. Мисалы, мен баюу боюнча курсум бар, өзүн таанышат.
негизи күнүгө эртең менен кечинге чейин рахмат кат алам да. Көчөдөн көрүп калса да кучактап рахмат айтышат. Эми Аллах Таалага аябай мындай ошол моментте мындай элестетип мындай тазим кылам да, сажда кылам да Аллахчы. Менин жетишкендигим эмес, Аллах Таала мага буйруп койгон үчүн бир ошондой бир бак берип койду мага. Ошого. Ооба. Эртең ушундай болду да. Эртең ойгонсоң рахмат, менде да толтура курстар бар да, анан бирөөсү 1 килограмм ыргытса эле Назира эже, же Назира айым рахмат. Мен 1 килограммга арыктадым деп ушундай жүзүндө жылмаюу багымда энергиясы берилет да. Ушундай рахматтарды эле айымдарын алып жүрө берели. Анан эми сиз мына жогоруда жакшы теманы козгодуңуз. Өзүңүз мынакей келин болуп келгениңизге 7 жылдын жүзү болгон экен. Бактуу элем, бул эмнеден улам ушул курстар ачылып кетти мага деп берсеңиз. Же сизде дагы ушундай бир көйгөй бар беле? Келин менен кайтанын ортосуна мамиле, жолдошум менен ортосуна мамилелер. Мындай эме деп коет го, бир философтун айткан сөзү бар экен да. Кыйын аял жөн эле кыйын болбойт дейт. Анын аркасына жаткан бир чоң тарых же бир окуя бар дейт да. Ооба. Жакшы суроо болду. Мен психологияга жөн жерден кызыгып калган жокмун. Мен өтө сезимтал, ранимый адаммын да. Мисалы тыкып кетсе эле ошону ойлонуп, жүрөгүмө кабыл алып ушундай эмете берем. Бала чагымдан эле көп нерсеге өтө сезимтал мамиле кылган экенмин да. Мисалы эжем менен отуруп апам бир история сүйлөшүп атсак, мага азыраак көзү менен карап койсо эле, мен уже тарына өйрөткөм да. Эжемдин сөзүн көбүрөөк угуп, меникин азыраак угуп койсо эле, болду, мен ошону тарына өйрөткөм. Ошентип мындай детский эмелерим, сезимталдыгыман улам. Мисалы чупа-чупс тиги роза келип калды, мага кола менен дама келип калса, ошого деле тарына өйрөткөм да. Ошол болор болбосо нерсеге тарыныруу. Ооба. И негизи бул көп эле адамдарда бар ушундай болор болбосо нерсеге бала тарынып да, ага айырмасы жок да. Ал үчүн чупа-чупс бир дүйнө да. Ооба. Анан бир чупа-чупс туура эмес келип калса, ага бир дүйнө туура эмес келгендей сезилет да. Ошентип биздин көпчүлүк адамдарда детский травмалар көп да. Анан эми бул жөнөкөй эле милый бир пример да. Анан көп адамдар бар да, мисалы ажырашкан ата-эненин турмушун чогуу жашап калган, ата-энеси таштап кеткен балдар бар. Ошентип психологиялык, эмоционалдык травмалар адамдарда аз эмес. Ошонун натыйжасында мен кандайдыр бир аны салыштырма, мисалы эжем аппакай, мен кара тору. Анан бул аппак, бул кара деп коюшчу да, мисалчы. Дегенде бул жерде мен өзүмө карата мындай комплекстер пайда болгон экен да, өзүмдүн келбетиме каратачы. Анан кийин кызым 2 жашында уже сүйлөп калган болчу. Өзүн күскөдөн карап, мен дурусукмун деп ыйлап атат да. А болбосо биз атасы экөө кызыбызды эркелетип, күнүгө комплимент айтабыз. Анан бул кызда каяктан ал идея деп таң калып, анан аябай изилдеп баштадым. Көрсө психологияда нерсе бар экен. Сенин өзүңдүн травмаң балага өтөт экен. Биз балага каныбыз менен генетический код бергенибиздин жанында эмоционалдык дагы наследие бир нерсе берет экенбиз да. Ичибизде жашап аткан эмоцияны толук балдарыбызга өткөрүп берет экенбиз. Ошондо кандай болуп калды? Сиз өзүңүз кичинекейиңизде бакуле капкара кыз, бакуле некрасивая деген нерсе сиздин кызыңызга өткөн бошондо. Ооба. Тетектагы эме Бактыгүл 20 жылда Бактыгүл немесе кызына өтөт ошондо. Демек тукум кубалайт деген ушул экен да. Мисалы бизде деле болгон го, кыргыздарда жет атасын таанып, урук тууган таанып, анан кыз алып, кыз берип дегендейчи, бул ошол мааниде да. Бир гана мисалы сен генетикаң эмес, ошол адамдардын ой жүгүртүүсү, ички сезимдери, кулк мүнөзү берилет да балага. Түйүлдүк аркылуу, караңызчы. Ошентип анан кызымдан ошону көргөндө, анын психологияга өтө берилдим. Мындай болбош керек дедим да. То есть мен өзүмдү сулуу эмес сезип жүрдүм. Мындайды кызыма каалабайм дедим да. Бул жерде мен азыр мындай голосумда титиреп неметип кетет, толкунданыпчы. Потому что бул болду мен жашап көргөм. Бул эми жөнөкөй эле нерсе көрүнгөнү менен айым үчүн өзүн сулуу эмес сезиш оор нерсе да. Анан ошентип отуруп психологиядан курстарды окуп көрдүм, анан өзүмдү сүйгөндү үйрөнө баштадым. Өзүмдү сүйүү деген бул текеберленип, мындай мактанып, ой мен лучший, мен кыйын, силер анча эмес. Аллах Таала жараткан бир келбетиң бар. Ошону биринчиден Аллахка шүгүр кылып, тазим кылып кабыл алыш керек да. Мен мурдум мындай эле, анан көзүм мындай эле деп өзүңдү кечке сындай берүү эмес. Наоборот, өзүңдүн ошо берген мурдуң болобу, көзүң болобу, ошону толук кандуу кабыл алып, тимели ушундай Аллах мени кереметтүү жараткан, мен ушунчалык кереметтүү сулуу турбаймынбы деген сезимдер келе баштады да. Кантип кабыл алдыңыз Бактыгүл? Эгер сиз ушул жашка келип эми кабыл алсаңыз, сиз бизге чейинки муундар эмне болот? Кантип кабыл алдыңыз? Ошол сезимдер менен бөлүшсөңүз. Кабыл алуу деген өзү эмне? Восприятие ушул информацияны.
Психологияда атай ыкмалар бар, системалар бар. Мисалы, өзүңдүн биринчи эмоцияңды, ойлоруңду түшүнүүдөн баштайт да. Мисалы, эң биринчи сен өзүңдү сүйбөй, кабыл албай жатканыңды аныкташың керек да. Ал кантип аныктайсың? Мисалы, өзүңө критика айтасың. Келбетиңди карап, весиң. Да, я некрасивая. Ооба. Менин мурдум бучук. Чачы сонун эле болуп турат, бирок менин чачым анча эмес. Тамакты укмуш, даамдуу жасайт, бирок комплимент айтып койсо, жок, даамдуу эмес, тузу кем болуп калыптыр. Кабыл ала албайт да өзүнүн жетишкендиктерин. Айымдарда эң көп денеси, фигурасы, келбети боюнча. Мурду сопсонун эле турат, бирок мурдуна картошка ат коюп алган. Мисалы, булардын баары өзүн кабыл албагандыкта. Анан өзүн кабыл албай жаткандыгын биринчи өзү кабыл алыш керек да. Ооба, мен өзүмө өтө көп критика айтат экенмин. Өзүмө карата өтө көп нааразычылык айтат экен, мен буну кабыл алдым деп баштаганда чечим башталат да. Эми кантип кабыл алам анда? Деп баштайсың да. Туура суроолорду коюу менен өзүңдүн ичиңе кире аласың да. Анан ошол себебин табыш керек болот. Эмне үчүн сен өзүңдүн келбетиңе карата душман болуп алгансың? Бул каяктан? Мисалы, менин случаимде, менин окуямда коңшу, туугандар, коноктор келсе, кара кыз деп мынтип коет, деген аппак экен дейт да. Анын мимикасынан көрүнүп атпайбы? Бул жерде бала чечим чыгарат да. Демек, мен түрүсүк, бул сулуу, шагы сынат да. Ошол себептерди эметкенде, бул жөн эле ошол адамдын көз карашы турбайбы? Мен ошол адамдын көз карашы менен өзүмдү карап алыптырмын деп уже жанагы мондай чынжыр чечиле баштайт да. Чечиле баштайт экен. Анан кийин эми мен өзүмдүн көз карашымды коюп албаймбы деп өзүңө суроо бересиң да. Кандай көз караштыр? Өзүмдү кантип бааласам болот? Биринчиден, мени Аллах Таала кереметтүү кылып жаратты. Эч бир адам сен колунан келбейт сендей бирөөнү жаратыш. Аллах Тааланын кереметине суктанасың. Өзүңдү карап, өзүңдү толук кандуу, эми колуңан келбейт да өзгөртүш. Мен өзүңдү өзгөртө аласың, бирок келбетиңди өзгөртө албайсың да. Өзүңө карата өзүңдүн жеке көз карашыңды чыгарып иштеп баштайсың да. Анан ошондой жеке көз карашың менен өзүңө караганда сүйүү, кабыл алуу процесстери жүрөт да. Бул дагы мындай бир убакыттын ичинде Байланып калган жиптер, чынжыр чалбар өздөрү чечиле баштайт турбайбы? Анан 2 жашта кызыңыз кабыл алуусу кандай болду? Ал азыр кандай сезимдер менен жүрүп атат? Мага кызык болду. Анан кызымда керемет өзгөрүүлөр болуп турат. Мисалы, мен ичимден өзгөрдүм да. Тез эле кызымдан көрөм да. Кызым уже өзүн күзгүдөн карап, суктанып, анан айтат, менин чачым ушунчалык кооз дейт. Мурда чачын жаман көрчү да. Менин чачым тармал, мага жакпайт дечи. Анан кийинчерээк өзүнөн өзү, менин чачым ушунчалык кооз, эми мен турмушка чыгып күйөөгө тийгенде, күйөөм чачымды мынтип кармап, жыттап, керемет сенин чачың деп айтат дейт да. Караңызчы. Кызым азыр 6 да. Ал 5 жаш, 4 жаш кезинде. Эненин кабыл алуу жакшы энергетикасы демек балага өткөн турбайбы? Ооба. Бул бир эле кичинекей мисал да. Анан кийин ар кандай абалдарыбыз ушинтип балдарга өтө берет экен. Ошондуктан өзүбүздү таанып, өзүбүздүн ичибиздеги керексиз абалдарыбызды, керексиз эмоцияларыбызды, керексиз ойлорубузду, установкаларыбызды чыгарып алсак, бул биринчи өзүңүздүн жашооңузга жакшы. Жаныңызда балаңыз, жолдошуңуз, кайын журтуңуз, тууган урук баардык негизи эле сиз мамиле кылган нерсенин баардыгына таасирин тийгизе берет экен да. Ошондой. Жакшы. Күйбөйлөрдүн бири кайненеге болуп келсек. Эмне кылышыбыз керек азыр? Так, мен бул жерде куурушум керек болот. Куурганда экөөбүз сүйлөшө берсек болобу? Ооба, сүйлөшө берсек болот. Биз менен сүйлөшкөн абдан маанилүү болуп атпайбы? Бул жак бир аз ысысын. Назирайым, кайын журт темасы, кайнене, кайната албетте кыргыз коому үчүн, кыргыз айымдар үчүн түгөнгүс бир чоң тема. Бул жөнүндө сүйлөй берген, сүйлөй турган, айта турган тема көп да. Анан сөзсүз түрдө буну улантайлы, сонун суроо бердиңиз, рахмат. Анан азырынча мен бул пиязды куруй салайын. Анан сөзсүз улантайлы, Так, бисмилlah. Ой. Мындай жаап турайын, бир аз. Пиязды атай чоң кылып туурадым. Бул дагы маанилүү, майдалап салбаш керек, атай ушундай чоң-чоң 3 бурчтукка эле бөлүп койдум. Өзүм мен тамак жасаганды, салат жасаганды, негизи дасторкондун даамдуу, көрктүү болгонун аябай жакшы көрөм. Мурда фудблогду алып барчумун, тамак аш каналын. Так, бул пиязды бир аз эле мындай
кызартып алабыз да, өтө эзбейбиз. Эзилип кетпеш үчүн тез аралаштырып турам. Бул азыр идишке мен пиязым курулуп калды. Ондай кылып эле бир аз куруп алабыз да. Чыгарып алайын. Сковородка ошол бойдон эле кызыган бойдон тура берсин отто. Себеби азыр анын артынан биз калемпирлерди кызартабыз. Пиязды чыгарып алдым. Эми могу калемпирди ачуусун же татуусун колдонуш ар бир айымдын кожойкен өзүнүн тандоосу. Ким кандай колдонгусу келсе колдоно берет да. Азыр буларды эле 1 мүнөткө жетпей эле тез-тезден куруй коебуз. Калемпирлерди мен жайында тоңдуруп алгам да ошого бир аз соолуп калды. Так свежий, жаңы калемпир болсо дагы жакшыраак чыгат да. Жайкы калемпирдин даамы жакшыраак да. Ошого тоңдуруп алам. Андан кийин чеснокту салып коеюн. Чеснокту салып да бир аралаштырып алабыз. Буларды максатыбыз кууруп бышырып салыш эмес, жөн гана бир аз ысытып, майдамдатып алыш да. Жана этибиз кайнаган. Ичке кылып ушинтип туурап алдык дагы. Бир сыйра бири-биринин даамын аралаштырып коебуз. Уйдун эти болгону жакшы чыгат. Уйдун эти мондай чачылбай бекем турат да. Негиз болду, отун өчүрө беребиз. Даяр болуп калды. Отун өчүрдүм. Эми буну мен алып бул табакка салып алам да. Мынакей биз керектүү азыктарыбызды бияка салып алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, Назира айым, биз бул китайский салатыбызды толуктап бүтөйүн деп калдык. Бир гана азыгы калды. Мына биз пиязды кууруп алдык, чала кууруп алдык. Анан бул калемпирлерди чала кууруп алдык, чеснокту, этти, кайнатылып бышкан даяр эт, уйдун эти. Андан соң биз азыр 1 же 2 бадыраң кошобуз буга. Буну кошордон мурда мен бул приправаларды кошуп алгым келип атат. Эми приправаны канча десем, кичинекей кашыктын, чай кашыктын мындай учу менен эле салдым. Булар жарымдан болду. Бул ачуу калемпир. Өздөрүңүздүн татымына жараша. Бул кара мурч, бир аз сахар, бир аз туз, анан бир аз мындай жана лагманга кошкон эме да, приправа. Буларды мындайынан салдым. Андан тышкары уксус 9% уксустан бир аз кошом. Көп эмес. Анан бул дагы соевый соустун бир түрү, бул пшеничный уксус деп аталат. Жана бир аз соевый соустан кошуп коюп туруп аралаштырабыз дагы. Буну бир аз тыныктырып коебуз, бир 10 мүнөткө. Ага чейин биз жанагы цезарь салатыбызды жасап алайлы. Менимче дамдуу болсо керек. Адамдын мындай кыймыл аракетинен, жасаган ишинен улам тамагы да жакшы болот деп мен апам айтат эле да. Менимче чындап эле дамдуу болсо керек. Эми замандаштар аны биз сөзсүз түрдө эфирдин алкагында даамдап көрөбүз. Бул согу сиңип турсун, суусу. Ал учурда бадыраңды биз туруп алайлы дагы. Бадыраң туратып жанагы кайын-журт маселеси жөнүндө сүйлөп берейин. Машинага мындай кененирээк олтуралы дагы, уланталы. Бадыраңды мондай тураганыбыз оң болот, ушундай бир аз капталдатып. Негизи кайын-журт темасында менде да проблема болгон. Жаңы келин болуп келгенде негизи жактырбай, элдин баарын өзгөрткүм келип, жо кайнатамды өзүм атам менен салыштырып, кайненемди өзүм апам менен салыштырып, мен оюмда менин кайын журтум менин өзүмдүн журтумдай болуш керек деп ойлогом да. Жок, мен андай эмес болчу, мындай болчу. Жок, мен атам андай эмес, кайнатам мындай экен, мен кабыл ала албайм депчи. И ушул жерден эле проблеманын кайын журт менен келиндин проблемасы ушул эле да, кабыл ала албайт. Бул жерде адамдар ойлойт, менин ой жүгүртүү түшүнүгүм кандай болсо, баардык адамдар ошондой болуш керек экен депчи. Анан менин мисалы таластан ошко тийсең таластан мындай деп өзүнүкүн алып келгиси келет да. Өзүнүкүн бербей,
башкаларга мындай кандай десем кабылдоо менен карабайт да көп адамдар. Ошонун негизинде мындай кагылышуу жашайт. А кагылышуунун натыйжасында трение пайда болот. Ооба, трение пайда болот да. Тигил жакта мындай өтө категорично карайт, бул жакта өтө категорично карайт да. Алар дагы бергиси келбейт. Сиз дагы бергиңиз келбейт. Анан бул жерде маселе эмнеде? Маселе адам өзүн өзгөртүү эмес, бирөөнү өзгөрткүсү келгенде да. Бирөөнү мен мисалы келип алып кайнатамды өзүм атама окшоштургум келген. Мен атам мынтип чай ичет, ошентип чай ичиш керек эркек деген деп ойлойсуң да. Анан ошентип алып ичиңден кыжалат боло бересиң. Жактырбай, анан ичиңден жактырбай атсаң, ал сыртыңа белгилен болот сөзсүз түрдө. Ошентип көргөн кайын журт айтат, бул ачылбайт деп. Бизди жактырбай атат, Чындыгында чын эле жактырбайт адам эгер кабыл алганды билбесе. Мисалы, бул адамдар ошол өзүнүн бир жашоо тажрыйбасы, өзүнүн бир ой жүгүртүүсү менен жашап келатат. Тим кой жашай берсин. Сен баягы адамдардын ар кандай уникалдуу, өзгөчө болуусуна уруксат беришибиз керек да ичибизденчи. Ошол эле учурда башка бирөөдү кабыл албагандык каяктан келип чыгат? Адам өзүн өзү ичинен кабыл албагандык, жанагы эле өзүн сүйбөгөндүк, өзүн кабыл албагандык, өзүнө өтө критика менен көз караштагы адам башка бирөөнү да критикалайт. Өзүн жактырбаган адам башка бирөөнү да жактырбайт да. Ошон үчүн кайын журттун, бир чоң журтту өзгөртүү деген бир максат койбош керек келиндер. Өзүн жан дүйнөсүн өзгөртүп, өзүн кабыл алганды үйрөнгөн адам сөзсүз түрдө миллиард адамды да кабыл ала алат да. Бир гана кайын журттун эмес. Анан кандай болду сиздер бул жакта отуруп сүйлөштүңүзбү кайненеңиз менен? Кандай болду? Жок, мен өзүм ичимде эле жашадым бул нерселердичи. Өзүм түшүнүп аттым, мен кайын журтума жакшы мамиле кылбай жатканымды өзүм түшүнүп аттым, бирок ошо колуман келбей жатты да, психологияны билгенге чейинчи. Андан кийин психологияны изилдегенден кийин көрдүм, оказывается, көрсө мен жанагынтип өзүмө өзүм жек көрүү сезими бар болчу. Сен тирүү сууксуң, анан сен арык эмессиң, анан сен карасың, анан ак эмессиң, анан кылган ишиңде эле сен мисалы отличник болчумун да. Демек мен бүт нерсени идеально кылышым керек деген бир мүнөзүм бар экен да. Анан келип алып кайын журтту да өзгөртүшүм керек деген бир чечимге келип алыптырмын да. Көрсөчү, ошолорду өзүм түшүндүм психология аркылуу. Анан ойлодум, эч кимди өзгөртүү деген менин бир укугум да жок, милдеттенмем да жок экенин түшүндүм да. Сиз психологияны окуп, анткени сиз Борбордо жашайсыз да, изилдеп отуруп ушундай тыянакка келдиңиз. Айыл электегилер эмне кылат? Алтыным, айтчы, айыл электегилер эмне кылат? Алар каяка окуйт? Эмне болуш керек? Алар аякта психологдон окушат. Аларга кандай кеңеш бересиз? Мындай жалпылап алганда. Ошол үчүн именно ушул себептүү мен психологияны өзүм гана жашабастан мен буну профессияга айлантууну чечтим да. Бир канча жыл өзүм үстүмдөн иштегенден кийин анан сөзсүз түрдө бул нерсени көп айымдарга жеткиришим керек экен деп ойлодум. Андан кийин ошо Москва шаарында Международный университет психология и консультирования МУПО деген окуу жайдан жогорку билим алып дипломдуу болдум. Жакын арада эле дипломум келди. Өзү жарым жыл мурун келмек. Жакын арада алдым, кубанып. Анан ошонун негизинде, ошо билимдин негизинде жана өзүмдүн жашоо тажрыйбам бар да. И ошо көп мен баягы Instagram баракчам кыргызча. Бунун да атайын себеби бар. Мен өзүм орусчаны жакшы сүйлөйм. Мен психологияны орусча үйрөнүп, орусча айтып беришим жеңил мага. Бирок мен атайы баягы айыл аймактагы кыргыз айымдарына колдоо көрсөткүм келет да. Себеп дегенде мен айылдык келиндерди билем да. Өзүм айылдан чоңойгом, аларга эч ким колдоо көрсөтпөйт, эч ким кандайдыр бир окуу мүмкүнчүлүгү жок. Аларды сен азаматсың деп жылуу сөз айтып койгон киши жок да. Ошолорго мен мындай кайрылуу жасагым келди. Кыргыз тили аркылуу психологияны алып жүрүп атам да. Ошо багыштар эмнеден башташ керек? Мен алтышкаларым айтчы, мен алтышкаларым бизди көрүп атат. Алар эмнеден башташ керек? Алгачкы кадамдар эмнеден башталат? Сизге окуганга чейин. Билесиз да, кээ бир жерде интернет кармабайт дегендей, кээ бир жерде такыр Instagram дегенде жок дегендей. Анан сарафанный реклама бар да, азыр бизде кошуна Айгүл укса, Айгүл эртең Аселге чуркап барып айтат дегендей. Эмнеден башташ керек ошол айымдар? Ичиңиздеги өзүңүзгө өзүңүздүн болгон жек көрүү сезимиңизден арылганга аракет кылыңыз демекчимин да. Мисалы, ошол эле жөнөкөй эле келбеттен баштап. Мисалы, айымдар көпчүлүк учурда мага Инстаграмга директке мынтип келет, жеке каткачы. Мен үйдө декретте отуруп, элдин артында калып кеттим, мен эчтеке кылбай атам, дейт да. Анан бул калпта эчтеке кылбай жаткан жок ал айымдарчы. Декретте отуруу деген бул 24 саат бою иш кылуу деген сөз да.
сен кичинекей баланы карайсың, ага мынтип апа суу берчи десе, сен ага эмне 2 мүнөтүң кетет, апа горшокко отурук десе, ага 3 мүнөтүң кетет, аны жууп тазалашың 5 мүнөтүң кетет. Ошентип отуруп үйдү жыйнайт, ал тамакты кылат, баланы карайт, кайын журтуна кызмат кылат, эшикте керек малга чейин карашат да. Анан ойлойт, этеңде мен эчтеке кылган жокмун, мен отуруп деградация болотмун дейт да. Бул жерде мен айткым келет, айымдар, особенно үйдө декретте отургандар, өзүңүздөрдү кабыл алыңыздар. Ошончо мээнетиңизди сиз биринчи кабыл алганда, сиздин ошо мээнетиңизди жаныңыздагылар да көрүп барктап баштайт да. А сиз өзүңүздү ошончо кылып туруп жокко чыгарып койсоңуз, сизге дагы башкалар мындай орой мамиле жасап баштайт да. мээнетиңерди баалабай калат. Ооба. ооба Баркың кетип калат да. Эмнеге бирөө сени барктабайт? Себеби сен өзүңдү өзүң барктабайсың. Мисалы, сизге азыр могу салатты жасап берсем, анан кийин сиз Бактыгүл сен мага бир да эчтеке кылып бербей койдуң, салат жасаган жоксуң десеңиз, мен күйөөм да тута аламчы. Албетте күйөөсүз. Өрттөн кетпейсизби? Ооба. Өздөрүнө ошондой мамиле жасап атпайбы? 24 саат бою үйүндө мээнет кылат, иш кылат дагы, мен эчтеке кылган жокмун деп өзүнө ошончолук адилетсиз мамиле жасап атат да. Ушундан арылыңыздар дейт элем да. Анан бунда адам өзүн өзү капа кылып алат. Бирок бунун баары подсознанияда жүрүп аткан иштер да. Өзүн өзү капа кылып алганда эле түшүнбөйт да, анан агрессия чыга баштайт ал. Балдарын атырыла баштайт, жолдошун атырыла баштайт, кайненесин жактырбай баштайт, ошентип сыртка агрессия чыга баштайт да. Ал каяктан келген агрессия? Ал өзүнө өзү жасаган зомбулуктан улам аны бир жака чыгарыш керек да. ооба. Ал тарынычты бир жерге протест кылып чыгарыш керек. Ошентип баягы чынжырлар улана берет да. Ошондуктан айымдар өзүңүздөргө мындай суроо берчүңүздөр да. Мен азыр эмне сезип атам? Азыр мен эмне ойлоп атам? Сырткы дүйнөгө эле көңүл бура бербеңиздер, жан дүйнөңүздөргө көңүл буруңуздар да. Мисалы, суу ичкиси келип атса деле, анан ичем деп жарым күн бою жумуш кылып жүрөт. Жок, суу ичкиң келди, өзүңдү сездиңби? Так сразу өзүңдүн немеңди кыла коюшуң керек да. Ошол сыяктуу майда барат эле нерседен өзүбүзгө сый урмат көрсөтүү, өзүбүздүн кылган ишибизди баалоо, өзүбүздүн келбетибизди шүгүр кылып кабыл алуу деген сыяктуу эле майда бирок өтө маанилүү маселелерди көңүл буруңуздар деп айтмакмын да. Азаматсыз. Чынында эле айымдар, биз жасап жаткан ишибизге көп маани бербейт экенбиз да. Элестеткиле, бул кандай, бул мындай чоң жумуш да. 5 баланы деле кирин жууш, 5 балага тамак жасаш, үй жыйнаш дегендей, мунун баардыгын биз баалай билишибиз керек. Ошол жасаган эмгекти мырзалай баалай билиш керек да. Алтыным, тамагың аябай дамдуу болуптур, аябай укмуш болуптур деп бир эле сөз, бул мындайча айтканда тилдин жери эле кетет. Ал үчүн сизден ал акча сурап жаткан жок. Тамагың дамдуу болуптур, жакшы деп киного алып барып, маанайын көтөрүп койгула. Азыр деген мурдагыдай эмес. Азыр көпчүлүк үй бүлөлөр кайын журт менен жашайт. Мына ушул нерсеге дагы кайын журттагылар дагы мындай бир көңүл бурса, кайнене. Ой, биз балдар карап турабыз. Сен балдарды келинчекти алып барып, келинибизди киного алып барып кел деп, Ооба. Маанайын көтөрүп кой. Азыр толтурадан кино тасмалары бар. Тыйын эле турат, бир 150 сом экен билет. Бул дагы маанайды, ошо машинага олтургузуп, ошол мындай кандай десем, көңүл буруп, бул мындай кандай десем, энергия кошот да. Бир жакшы философтун сөзүн угуп калдым, Бактыгүл, эмне турашайбы? Сиз ушуну ушундай кылып майдалай бериңиз. Молар да бир аз мынтип ажыратып койсок, ортолорун ажыратып коелу. Мындай кылып койсок жакшы. Жакшы кеби бар экен да. Кайыктан аял энергия алайт дейт, эгерде сен көңүл бурбасаң дейт. Сен кантип ошол аялдан энергия сурайсың дейт, эгер ошол энергияны бере албасаң дейт. Ал эркек кишиден жооп. А мен аялга кантип энергия берем десе, сүй деген экен да. Сен аны сүй, сен аны колдоо. Аялдарга сүй жана колдоо гана керек. Колдоо. Айтыңызчы, психолог катары Бактыгүл айым, аялга канчалык деңгээлде сүй маанилүү? Сүйүү бул жашоо да. Аялга да, эркекке да, чоңго карыга да, даже жансыз нерсеге дагы мына ушу туура аткан бычагың, доскаңа деле сүйүү керек да. Бул сага кызмат кылып берип атат, ошого ылайыктуу рахматыңды айт. Анан мисалы гүлгө деле жылуу мамиле менен карасаң, өсүп гүлдөйт, күнүгө уруша берсе, баягы эксперименттер толтура го, Ооба. Гүлдү бирөөгө жаман сөз айтып, бир гүлдү бакса алып курап калат. Жакшы сөз айткан гүл гүлдөйт да. Ошол сыяктуу эле ар бир адамга сүйүү өтө маанилүү, жана сүйүү өзүңдү өзүң сүйүүдөн башташ керек да. Жана жогоруда айтып кеткендей, өзүңө кам көрүү менен, өзүңдүн кылган ишиңди баалоо менен, кылганды кылдым деп, ката жериңди ката кылдым деп кабыл алуу менен, катачылыкты дагы кабыл албаган жерлер бар да, чычалат мисалы.
Сен даже ичиң күйүп атса ошону дагы кабыл ала билишиң керек. Ооба, мен азыр ичим күйүп атат. Бул ийгилик жаратканда Инстаграмдан баракчадан бирөөнүн жыргап жүргөнүн көрүп ичим күйүп атат. Мен комментарий жаздым, жаман комментарий. Ооба. Кабыл алыш керек. Ооба, менин деш керек. Анан кабыл алганда мен болду, мен ушундай жаман, мен кабыл алгыла деп жарыялап чыкпайсың. Өзүңдүн кемчилигиңди кабыл алгандан кийин чечим келе баштайт да. Эми бул мисалы ичкүйдүүлүктөн кантип кутулсам болот экен, эмне кылсам болот экен деп. А сен аны кабыл албаганда ичкүйдүүлүк сени башкарып баштайт да. Жана дагы барып жамандык кылып, Подружка болуп алат. Ооба, ал сенин аркаңан ичип баштайт да. А сен аны качан баягы орусча айтат го, смотри страху в глаза депчи. Сен ошо ар бир эмоцияңды түшүнүп көрө алсаң, ошондо эмоция сени башкарбайт, сен аны башкарып каласың да. Эмоция башкаруу. Неге эмоцияны башкара албай кетебиз, Бактыгүл айым? Мисалы үчүн үйдө уруш болуп атканда сөзсүз түрдө ошону кемситип бир сөз айта кетишибиз керек. Күйөөбүз менен мисалы үчүн урушту аялайлы, алыска барбайлы. Күйөөбүз менен урушуп атканда обязательно бирдекени айтып чукулап кетишибиз керек да. Анан акырында өзүбүз ыйлап калып кетебиз. Неге? Кантип эмоциябызды башкарабыз, Бактыгүл айым? Эмоцияны баягы эмоцияга алдырып айта алдым деп коебуз го. Бул жерде эмнеге мисалы конфликтке келгенде катуу жаман сөздөрдү айта алабыз, бири бирибизди капа кылуучу сөздөрдү айта алабыз, себеп дегенде биз учурунда сүйлөшкөндү билбейбиз да. Бүттүгүн топтоп алабыз, жийип алабыз, анан кийин бир нерсенин крышкасын сасык бир нерсе болсо, үстүн жаап койсоң, капкак менен тура берип ачып аны ачканда буркурап жыты чыгат. Ошо сыяктуу биз эмоцияларыбызды түшүнбөгөнүбүз үчүн, байкабаганыбыз үчүн, жан дүйнөбүздү билбеген үчүн унчукпай жүрө беребиз дагы, анан кийин конфликтке жеткирип туруп, анан кийин жарылабыз да. Ошо жарылбаш үчүн учурунда сүйлөгөндү үйрөнүш керек. Мисалы, жолдошум, алтыным, мага ушул бир аз ыңгайсыз болуп атат. Муну өзгөртсөк кандай дейсиң депчи. Анан сунуш киргизүү, рекомендация түрүндө айтылыш керек да. Айымдар топтоп келет дагы, анан мисалы үйдөгү шкафты жасабай жатат дейли. Десе, сен жасабайсың, ушу сен акмак жасабайсың, тиги кошуна анараны күйөөсү сразу жасап коет деп претензия менен айтат көп айымдар. Анан претензия кылып башкаруу эмеси тону менен келген эмеге ар бир эле эркек, нормальный эркек агрессия менен жооп берет да. Анан ошентип жөн жактан агрессиясын ойгото бербештен, ушуну мисалы бул убакка керек эле, мага ушул жумушту бүтүрүп койсоң жакшы болмок, же болбосо мага ушул нерсе аябай жагат деп эле сизге позитивдүү эмоция, позитивдүү сөз менен айтса эле, эркектер тез эле аялдын кыялын орундата берет да, айткан сөздөрүн орундата берет. Мисалы, продукт алып келип кой деп эмес, ушундай салат жегиз келип атат, балам мындай жегиз келип атат, жесек сонун болмок деп койсоң, ал уже түшүнөт, ошол барып алып келет да. Же болбосо ачык эле айтыш керек, бирок башкаруу, претензия, сындоо, критика тону менен эмес да. Анан ошону өз учурунда жумшак сүйлөшкөндү, биз диалог курганды билсек, урушка келгенде деле бир-эки мындай сөз менен урушуп бүтүрүп коебуз да. Бактыгүл айым, ошондо эркек менен кантип күрөш керек? Бирдекени айтпашын, койчу, ооба, хорошо, макул, мейли, кайра баштадыңбы дейт го. Бул эркек чарчанып калгандын бир белгисиби? Кайра баштадыңбы деп ал өзү эле айтып атпайбы? Мени көрүп жаткан ар бир эркек, ар бир айым ушул мени элестетти да. Сен кайра баштадыңбы? Жаагың жабылбайт экен да сени. Тажатып ийдиң, жапчы жаагыңды. Мына ошондо эркек менен кантип күрөшөбүз, Бактыгүл айым? Анда эркекке кандай мамиле кылыш керек, как психолог катары айта кетсеңиз? Тажатпаш керек. Маселени жанагындай себеп дегенде ал айым сөз түрдө критика менен айтып атат. Сен аны кылбайсың, муну кылбайсың деп жемелөө менен айтып атат да. Ошондуктан ал тону оозун ачканда эле ал жерде жемелөө критиканы сезди да эркек кишичи. Анан сразу жабылат да, болду, ал айымдын эч бир сөзүн уга албайт, ал кабыл ала албайт. Анан ошон үчүн жанагынтип жемелебестен, бир маселени жана күнүгө эртең менден кечинге чейин 3 жыл 10 жыл бою айтып жүрө бербестен, бир маселени туура кантип ушул адамга жете тургандай, ушул адамдын намысына тийбей тургандай кылып айтсам деп бир-эки ооз айтыңыз. Жасалбаган иш мейли жасалбай эле койсун. Сен аны мушташып, бала чакаң ызы чуу кылып бир ишти бүтүргөндөн көрө ушул иш бүтпөй эле койсун да. Анан негизи айтат элем, баягы айымдар негизи эле ар бир адамга мындай кабылдоо менен, ишеним менен мамиле жасасаң, сага деле ошондой жооп берет да. А биз көбүнчө ичиңден жаман көрүп, тилдеп, жек көрүп, анан ошол энергия менен келип туруп күйөөсүнө сүйлөгөндө, ал уже ошону мындай энергетический, эмоционально сезет да, сразу жабылып калат да.
Анан дагы бир кичинекей техника айтып коеюн. Жолдошуңузга карата, дегиз эле кайын журтуңузга карата негативдүү энергия болуп кыжалат болуп атсаңыз, ошону барып ошол адам менен сүйлөшөрдөн мурда кагазга жазып алып туруп ошо кагазды өртөп салыңыз да. Мисалы күйөөңүз менен урушканда, урушаардан мурда элип кагазга жазып туруп, тилдеп, урушуп, прям от души жазып туруп өртөп салганда, кадимкидей адамдын ошо негативный эмоциясы чыгып, разрядка болот дагы. Уже жолдошуңа барганда карап туруп, жылмаясың да, уже ушуң келип калат да. Туура, ушуң келип калат. Ооба, анан сен уже жашнакай эмоция менен айтканда ал сени угат да. Угуп кабыл алат. Ооба. Анан бир чоң проблемачы, Бактыгүл айым. Ушуну айтпасак болбойт ай. Кандай кайсыл гана мекемеге барбай, кимдер менен гана жолугушпай, кандай гана каттар келбесин Instagram баракчама. Назира эже, күйөөм иштебей атат, эмне кылам дейт. Ой, иштебей жатат, эмне кылам, мына көөгө тийгенин баштап эле сүрөп келе жатам. Жашаганыма 12 жыл болду, ортодо 2 бала бар, 3 бала. Балдарымды жетим кылгым келбейт. Баарын эле өзүм кылып атам. Чарчадым. Качан күйөөм иштейт? Ооба, бул көйгөй менен мага да көп кайрылышат. Ошо атайын ушул баягы Кыргызстан көп миграцияга чыгып атат, айымдар кыйналып иштеп атат. Ошонун негизинде бул маселени да чечүүгө мен өзүм бир салым кошоюм деп атай ошого ылайыктуу курсум бар. Анан айта кетчү нерсе, айымдарда эми жолдошуңдун иштебей калышына психологиялык көптөгөн себептер бар. Бирден бир себеби бул айымдар эркек энергиясын өтүп алгандыгында да. Бул жерде эркек энергиясын өтүп алуу деген эркекке ишенбей баштайсың да. Кыла албайт болуш керек, точно мынтип албайт болуш керек. Сүйлөп жатса деле түздөп, жок антип сүйлө, мынтип сүйлө, барып начальниге тинтип сүйлө. Анан мындай отур, тигиндей отур деп мындай эркекке 3 жаштагы бала сыяктуу мамиле кылсаң, бул өзүн дагы ошондой кабылдап баштайт да. Мен 3 жашта окшойм деп, бунун баары подсознательно кетет. Атайлап эч кимдей эч нерсе кылбайт. Бул бир себеп. Күйөөңө ишенбегендик. Оюң менен ишенесиң, бирок көкөрөң менен ишенбесең, ал эркекте ийгилик жаралбайт да. И бул ишенимди көтөрүш үчүн биринчиден эмне Аллах Таала эркектерди бизге айымдарга башчы кылып берген. Аллах Таала ишенген аларга, сен кимсиң ишенбей турганчы? Жөн эле мындай чын жүрөктөн менин күйөөм укмуш кылат, баарын бүтүрүп коет, баарын кылат деп өзүң ишендиришиң керек ошонучу. Кириш керек бул информацияны. Бул сезим сенде жаралгандан кийин, күйөөңө абсолюттук ишеним сезим жаралгандан кийин, ал кандай эле бай болуп, кандай эле иштеп кеткенине өзүңүз таң калып каласыз да. Бактыгүл айым 10 жылдан бери үйдөн чыкпай иштебей жатат. Ал эркектен эмне күч керек? Кантип биз аны иштетебиз, эгер 10 жылдан бери иштебей жатса? Кантип пробуждать этебиз? Бир фишкаларыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз. Бул ошо ишеним сезим, бул керемет сезим да. Өзүңө эгер даже ал прямо эчтеке кылбай 10 жылдан бери жатса деле, сен аны кагазга жазып бер. Менин күйөөм укмуш, иштейт, укмуш. Өзүңдө качан ишеним сезимин ойготкондо, ал туруп ойгонуп иштеп баштайт да. Визуализация дейсизби? Эмоцияны көтөрүү, ишеним сезимин көтөрүү. Бул ошо кагазга жазуу аркылуу болот. Биринчи мээңе сиңириш үчүн кагазга жазып баш керек. Мээде нейронный связьдар пайда болот, ошол идея сиңет, анан эмоция, мээден келген сигналдар эмоцияны ойготуп баштайт. И ишеним сезим өзү ойгонуп баштайт да. Мисалы, 21 күн жазсын, мен күйөөм ишенем, мен күйөөм миллионер, мен күйөөм бай деп жазсын. Жана ошого өзү ишенсин. Көрөт ошолай. Бирөө келип ага иш сунуштайт. Бирөө келип, мен курстарымда аябай эмелер бар. 15 жылдан бери иштеген күйөөмө заказ келип иштеп баштады деген айымдар бар да. Бул бир эле техника жана бир эле себеп күйөөсүн иштебегендиги. Ишени анткени сиз жогоруда туура айттыңыз. Кагазга жазуу аркылуу менен терс энергия кагаз менен кетип калат да. А сен жолдошуңду сүйүү менен карап баштайсың. Ооба. Биз азыр могу салаттарды эметип коелук. Бул жактан такыр кетип калдым. Тоок этин туратам. Бул жакта эмне могу жалбыракты, помидор кайнатылган жумуртканы эметип алдым дагы, азыр тооктун этин турай берейин, Бир эме 100%-ын бир 80% даяр болуп калды. 90% деле даяр болуп калды. 90% даяр болуп калды. Аралаштырыш керек. Анан мен эң жакшы көргөн жумушум бул тамак жөө, дегустация. Ай Бактыгүл айым, Instagram баракчаны ачсаңызчы азырчы, эмне көп психолог көп. Бул суроо сизге тийбесе керек эми. Сиз кыйынсыз да эми, бизга пешет жакта койбу. Анан эме бүт жерде эле психолог, баардыгы эле бизди бактылуу кылгысы келет.
же бир нерсени аракет кылайын дешет байкуштарым, алар көрүп бир боорум ооруйт деп койсо ушунча аракет кылып, ушунча кооз сүрөттөрдү өздөрүн мындай экран аркылуу бактылуу бир көрсөткүсү келет да. Ошол эле учурда адамдарды бактылуу кылабыз деп көптөгөн сабактарды сунушташат, көптөгөн курстарын онлайн, офлайн айтор көп да. Мына биздин Кыргызстанга психология келгенине бир ашып кетси 1-2 жыл эле болду Бактыгүлай. Биз ошондо психологдордун эмнесине көңүл бурушубуз керек. Алар чынында эле биздин ошо кордолуп, кыйналып жаткан айымдарга жардам бере алабы? Неге эле айым дей беребиз? Неге эле айымдарды биз бир эмеде элестете беребиз да? Эркектерибиз эле зөөкүр болуп кеткен, айымдарыбыз эле слабый, нежный адай да. А түпкүрүнө келсек, бакуштуу эркектердин баардыгын эметип салганбыз, тепкилеп салганбыз да. Эшикке чыккыла, жумуш кылгыла, аял деген өзүн сүйүш керек, аял деген өзүн биринчи орунга коюш керек. Унутпагыла өзүңөрдү деле деген сыяктуу эле чакырыктар да. Буга кандай жооп бересиз? Туура баамдап атасыз. Психологдор азыр көп болуп атат жана ар кандай сапатта, жана ар кандай сапаттагы билимди жайылтып атат да. Ушул жерде дагы мен өз ролумду туура ойногум келет. Калың журтка чыгып аткандан кийин бул дүйнөбүз бул жер менен бүтүп калбайт, Аллахтын алдында дагы жооптуубуз. Анан эгер психологияны куру психология кылып билип алсаң, бул сени эгоизмге алып келиши мүмкүн, бул сени наоборот бактысыздыкка алып келиши, жалгыздыкка алып келиши мүмкүн да. Мисалы психология деп отуруп феминизмге баргандар бар, психология деп отуруп жана өзүнүн эмесин багыттарын алмаштырып алгандар бар. Ал эми психологияда мурда биз биринчи мусулман экенибизди, анан кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек да. Өзүңдүн баалуулуктарыңа психологияны ыңгайлаштырып алып келишиң керек да. Мисалы психологияда жеке чек-ара, личные границы деген тема бар. Буну үстүртөн эле түшүнүп алган, же болбосо Европа, Россиянын 1-2 блогеринин оозунан угуп алган, жана аны тереңдеп түшүнбөгөн кыргыз башка психологдордон угуп алып эле, менин чек-арам бар турбайбы, менин үйүмө бул лишний адам кирбеш керек экен деп тууган урук менен мамиле үзүп коюп атат мисалы. Же болбосо кечинде айылдан бирөө келе турган болсо, силер келбешиңер керек, барып отельге барып жаткыла, же болбосо келсе кагынып силкинип, батырбай менин жеке границамды бузуп атат, мен 9-да укташым керек болчу, мен уктаганга келбей калды деп ушундай мамиле жасалып атат да. Бул психологияны куру психология кылып үйрөнүп алган жана үстүртөн терең билбей ушундай наоборот жашоосун бузуп атат да. Мисалы менде деле болот, түндө 10-да 11-де уктайын деп атсаң, айылдан туугандарым бапырап келип калат. Мен күткөн эмес, мага кабар берилген эмес. Бул жерде психология жагынан караганда менин жеке укуктарым, жеке чек-арам бузулуп атат. Анан эгер мен куру психологияга таянып алсам, анда эшикти жаап коюшум керек болот. Мен силерди күткөн эмесмин. Мен азыр уктайм. Эртең балдарымды садикке алып барышым керек. Мен эс алышым керек. Ооба, чыгып тургула. Башка жакка барып жаткыла деп коюшум керек болот да. Жана ошөнткөн дагы айымдар толтура болуп атат азырчы психология чала үйрөнүп. Жок, көп болуп атат эмес, ал күнөө-күнгө өрүшүп атат. Токтотуш керек болуп атат. Анан буларды токтотуш керек болуп атат. Анан айтайын дегеним, биз биринчи ошо Аллах ыраазычылыгы үчүн сен конокту тозуп алсаң, бул сооп аласың дегенди унутпашыбыз керек. Бул чоң баалуулугубуз. Анан кыргызсың. Кыргыз эли туугандашы, бири-бирине мындай ысык мамиле кылган калк. Жана буну дагы биз баалуулук катары тутушубуз керек да. Жана келген улуу туугандарыңа сый-урмат. Эми сенин 1 күнүң, 2 күнүң, 3 күнүң, 1 жумаң ошолор үчүн ыңгайсыз болуп калса, бул эч нерсе болбойт. Баягы кабылдоо менен ошолорго сый-урмат жана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деген ниет менен эметсең, чарчабайсың деле. Жиниң деле келбейт, мындай эметпейсиң деле. А эгер менин жеке границам, анан мени булар мынча Бирок психологдор ошого үйрөтүп атпайбы, Бактыгүл айым? Ошол маселе ошол болуп атат да. Менин бул коомго чыгып жаткандан кийин позициям ушундай. Психологияны мусулманчылык динибизге, кыргыз маданиятына, тарбиябызга ылайыкташтырып, адаптациялап берип атам. Жана ушул дагы менин бир уникалдуулугум, өзгөчөлүгүм деп сыймыктанам. Себеп дегенде психология Европадан чыккан илим, ал жактын маданияты да башка, дини да башка. Анан биз түзмө-түз алып алсак, бизди жүрөгүбүздү катырып эгоист кылып коюшу толук ыктымал да. Кыздар менен кыздар үйлөнүп калышы мүмкүн. Ооба. Балдар менен балдар үйлөнүп калышы мүмкүн. Ата-энесин карабай кетип. Ата-энелер каралбай калат, карылар үйүнө кетет, үйгө коноктор келбей калат. Личная граница это всё моё дегенде сыяктуу нерсе. Демек, багытты көздөш керек экен да. Багыт кайыкка баратат, Өзүбүздүн баалуулуктарыбызды жогоруураак коюп,
анан ошого психологияны ылайыкташтырышыбыз керек да. Мисалы болот ооба сенин жеке границаңды эметиш үчүн, баягы караш үчүн өзүң тайм менеджмент кылып убактыңды туура колдонууну үйрөн, бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнүн убактысын албай, чалып алып бирөөгө 2 саат ушак сүйлөбө, себеби анын убактысын жеп атасың сен. Сен бош болгону менен ал бир башка иштен сен аны алып коюп атасың. Ошентип өзүңдүн чегараң жана башкалардыкына сый урмат көрсөт, бирок анда санда биздин маданиятка тиешелүү жерлер сенин психологияңды урдум деп коет да. Ошол жерлерде бир аз жумшактык, гибкий болушубуз керек да. Ошондо психология биздин кыргыз катары да көрктөндүрүп, мусулман катары да көрктөндүрүп кетет да. Демек каршылыгыңыз деле жок, андай курстар боло берсин. Боло берсин, бирок ошол адистин сапатына караш керек. Ал сизге эмне трансляция кылып жатат? Ал сиздин ишенимиңизди кайсыл жакка алып баратат? Баалуулуктарыңызды кайсыл жакка алып баратат? Ошону талдап, түшүнүп, билип туруп, анан кийин ошого мындай окуш керек да. Анан менин ошо уникалдуулугум, менин өзүм сыймыктанган бир сапатым ушул. Менин ошо мусулман экенибизди, кыргыз экенибизди унутпай, ошол баалуулуктарга анан Европадан келген психологияны баягы адаптациялап жаткандыгым. Керек нерсесин алып. Ооба, керек нерсесин алыш керек. Кереги жок нерсеси өздөрүндө кала берсин дегендей. Азыр ошол эмне көп курстар көп болуп кетти. Өкүндүргөн ошол нерсе. Билими бар деле, билими жок деле сабак өтүп, сабак бергени бизди бул нерсе өкүндүрөт да. Анткени ушул кооз сүрөттөрү. Анан дагы сурооңузду мен толук жооп бербей калдым ушул. Кандай психологко кайрылыш керек? Биринчиден психологдон жогорку билими болуш керек. Экинчиден өзү психологдон терапия өтүп туруш керек. Өзүнүн травмаларынан арыла алган адам башка бирөөнүн травмасы менен иштей алат. Өзү психологдон барып травмасын арылбаса, келип тиги адамды дагы үстүнө кошо травма кылып таштайт да. Жана өзү дагы ооруп калышы мүмкүн. Бул азыр 21-кылымдын кесиби болуп калдыбы? Психолог. Себеп дегенде глобализация бушка түртүп атат, адамдардын тынчын алып атат, өтө жашоо ушунчалык динамично өзгөрүү. Бүгүн карасаң эртең дүйнө башка болуп калып атпайбы? Ошого жетишүү бизде ушунчалык стресске алып келип атат да. Ошондон улам ушул илимге кайрылууга туура келип атат да. Биз мына тамак жасап жатпайлы бактым элайым. Бул биздин тамак аштагы психологиябызга таасир этеби? Албетте. Биздин ашканабызда кандай тамактар болуш керек? Мындай түстүү тамактарда болуш керекпи? Мындай жашылчалар. Биздин кыргызда жаган 5 бармак эт, камыр, картошка көргөн бу. Бул да биздин мындай аң сезимибизге, психологиябызга таасир этеби? Ушул боюнча кеп калсаңыз. Баягы ар бир элдин өзүнүн география жашаган жерине жараша, кылган тирилигине жараша кухнясы бар да. Анан биз ушул географияда, ушул климатта жашап, эт май жегенибиз туура деп эсептейм. Жеш керек, бул биздин ден соолукка пайдалуу. Анан мисалы ушул жашыл чөптөрдөн да жеш керек. Бирок кура эле ушул жашыл чөптөрдү жеп алыш керек дегенге мен кошулбайм да. Себеп дегенде климат башка, ооба. Анан бирок ошо жашылчалар менен мен да өзүм үйдө дасторконду дайыма түздүү кылганга аракет кылам, анткени ар бир түстө өзүнүн ылайыктуу витаминдери бар да. Анан албетте психологиябызга таасирин тийгизет. Биздин денебиздин абалы эмоцияларга таасир берет, эмоциялар денебизге таасир берет. Мисалы, эгер мынтип жүрө берсек, бизде кайгы эмоциясы күчөй берет. Анткени биз монуп жүрөбүз. Ооба, дене эмоцияга таасир берет. Ылдыйлап атат. Ооба. Эгер көкүрөңдү ачып, башыңды тик кармап жүрсөң, мындай кубануу сезими ойгонуп баштайт. Ошол сыяктуу эле бул жеген тамагыбыз албетте оор тамак жеп алсаң, оордошуп, ошого жараша эмоцияларың да басаңдап калат да. Жеңил тамак менен сууну көп ичип жүрсөң, ошого жараша дагы организм өзүн жеңил сезгенден жакшы позитивдүү эмоциялар тез-тез ойгонуп турат. Ошон үчүн баардык нерсе бири-бирине байланыштуу. Анан энергияга бай күчтүү тамактарды жеп жүргүлө дейли. Эми дегустация кылганга чейинчи бактуу элейм, мындай жыйынтыктоочу суроо болсун, суроо майга көп, мен дагы келем сиздин үйүңүзгө. Келе бериңиз. Неме теги сурайын дегеним, бир терапияны көрүп калдым баракчаңызданчы. Ал кандай терапия, башка бир психологдордон баамдап бир байкаган эмесмин да. Ошол терапияны сиздин баракчаңыздан көрүп калдым. Кененирээк айтып берсеңиз, эмне терапия бул? Бизге ошол нерсе керекпи? Ошол нерсеге муктажбызбы? Мен ошол нерсеге өзүм муктажмынбы? Мага абдан кызык болду да. Ооба, туура байкадыңыз. Бул арт терапия ыкмасы, психологиянын атайын мектептери бар. Түрдүү. Ошонун ичинен мага болгон эң кызыктуусу бул арт терапия да. Бул ошо искусство жааты менен
мисалы сүрөт тартуу, пластилин колдонуу, даже ырдоо, бийлөө, ар кандай бир ыкмалар менен өзүңдүн эмоцияларың менен байланыша аласың да. Жана ушул арт терапия мен бул жерде сүрөт тартууну көбүрөөк колдоном, жана пластилин менен иштөөнү көбүрөөк колдоном да. Буга да каяктан келип калдым, мен кызым аябай сүрөт тарткыч. Анан ошонун сүрөттөрүн түшүнгүм келген да, эмне тартып атат депчи. Анан ошондон улам мен арт терапияга кызыгып кеттим. Азыр да алдыда арт терапия боюнча дагы экинчи жогорку билим алгым келип атат. Бул да өтө терең да. Анан ойноп жатып эле, сүрөт тартып жатып эле сиз билбеген, унуткан бир сырларыңызды алып чыга аласыз да. То есть өзүңдү таанууга эң сонун, оңой, кызыктуу оюн сымал эле бир эме менен жеткирип коет сизди. Өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө киргизип, керексиз эмоцияларды алып чыгып, керектүүсүн салып, баягы жан дүйнөңүздү тазалаганга сонун бир ыкма да. Сизге кылып көрөйлүбү? Ооба, менимче бул нерсе жаңы келип жатат биздин Кыргызстанга. Замандаштар Бактыгүл айымдын мен баракчасын, Instagram баракчасын сөзсүз түрдө биздин видеонун астына тиркеп коёмун. Баракчасына катталып, сол маалыматтарды алсаңыздар болот. Ушул бизди көрүп жаткан айымдар өзүңүздөрдүн жашооңуздар жакшы бир нукка өзгөрүп кетсе, мен абдан кубанычта боломун. Анткени бул сиздерге бир жакшы эмоция, жаңы жашоо тартуулоо деген ойдомун. Эми дегустация кылалы, эмне кылайлы? Андан соң сиз экөөбүз арт терапия кылайлы. Биздин салатыбыз даяр болуп калды. Эң акыркы ушу сухариктерди кошуп атам, кургатылган нанды. Себеп дегенде башынан кошуп койсок бул эзилип кетмек да. Бир аз туз кошуп коеюн. Бул жерде майонездин тузу бар, өзү деле. Бул туздун эме татымы бир аз начар экен да, ошого кошуп койдум. Анан майонез дагы бир аз кошо берейин. И аралаштырабыз дагы, сиздин эмеңизди чыдамыңызды кетирбей, дегустация кылайлы, даамдан татайлы. Кандай болуптур айтып бересиз? Чын жүрөктөн эле айтам мен. Жакшыны жакшы деле айтат. Негизи бирок биздин дам программабызга дайыма даамдуу, мындай кооз, адамды мындай өзүнө тартып тура турган бир видеолор жана даамдар болот да. Чынында эле ар бир каарманыбыз чын жүрөктөн ушул бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө өзүнүн бир жакшы рецепти менен бөлүшүүсү келгиси келет да. Мен көрүп турам. Сизге салып берейин, э? Болду. Жетишти. Рахмат. Азыр 1-2. Укмуш. Бул биздин цезарь салатыбыз болду, э? Эми буну ар кандай айтат экен. Бирөөлөр доллар салат дейт экен, бирөөлөр китайский салат дейт экен, бирөө пекинский салат дейт экен. Мен сиз экөөбүз доллар салат деп жейли. Доллар деп коелу, э? Ташынака ат менен. Как назовешь корабль, так и поплывет дейт го орустар. Сиңар жакшы ат менен коелу. Доллар салатты роз дейиңиз. Укмуш Бактыгүл. Укмуш болуптур. Сонун. Ооба. Өзү тамак деле менде маанайыма жараша болот да. Маанайыма жараша кээде ушул эле рецептти кылсам, эгер маанайым начар болуп кылсам, ушундай супсак болуп калат. Анан азыр сиздер келип, Келиңиз чогуу. Сиздин энергияңыз дагы таасир берип атат бул жерге. Ошого даамдуу болуш керек сөзсүз түрдө. Келсең. Доллар салатыбызды дамдап көрөйлү. Болгон экен. Сонун болду. Тартынбай эле мен деле өзүмдү мактай берем. Мен да даамдуу тамакты даамдуу дейм. Даамдуу эмести деп эле айтам. Укмуш болуптур. Биринчи жолу мага психолог ушундай даамдуу салат жасап берди. Анткени биринчи жолу бул биздин программабызга психолог менен келип баарлашабыз да. Анан учурдан пайдаланып айтат элем, замандаштар, жашоо татаал эмес, жашоо жеңил эле, болгон биз татаалдандырып алганбыз. Баардык нерсени кабыл алышыбыз керек экен. Мен мисалы үчүн Бактыгүл айым менен баарлашып, өзүмө да жакшы 1-2 фишканы алып алдым. Бактыгүл менен баарлашып жакшы бир пикирге келдим. Мен да ойлойм, сиздер ушул видеодон өзүңүздөргө бир керектүү, жакшы бир маалыматтарды алсаңыздар керек деп. Мына ушундай сонун, даамдуу тамактын үстүнө биз коштошпойбуз. Азыр сиздерге бир сонун терапия менен бөлүшөбүз, андан соң коштошобуз. Ага чейин чайыбыз кайнап турсун, анан чай ичели. Хорошо. Бир жинай ушул жерге эле жасайлы терапияны, да? Макул.
анда эмесе жанагы сөздү улантып арт терапия кылайлы, сүрөт тартуу аркылуу сиздин жан дүйнөңүздүн кандайдыр бир муктаждыктарын таанып түшүнсөк болот да. Бул нерсе сиздин оюңузга да келбеши мүмкүн, бирок азыр сүрөт тарткандан кийин бир кызыктуу нерселерге келебиз буюрса. Азыр алышым керек. Эми азыр сизге мындай бир тынчып, оюңузду, керексиз ойлорду алып чыгып, денеңизди бош коюп, ички жан дүйнөңүзгө внимание, көңүлдү ички дүйнөңүзгө буруңуз. Деп терең дем ала алсаңыз да жакшы болот. Эми элестетиңиз. Бир Назира бар, азыркы жашыңыз мынчада болушу мүмкүн, бирок ички дүйнөңүздө бир кичинекей Назирабы же өспүрүм жаштагы Назира, кандайдыр бир Назираны көрүп атасыз. Ошого бир белек беребиз да. И белек алгысы келген Назира канча жашта экен? Кичинекейби, чоңбу, балабы же мындай өспүрүм кызбы, жаңы төрөлгөн ымыркайбы? 7 жашта. 7 жашта Назирага белек бересиз. Эми белекти өзүңүз тартасыз. Кандай белек алгысы келип атат 7 жашта Назира? Ошо өмүтүнө да маани бересиз. Эмне тартарыңызды жан дүйнөңүздөн чыгарып тартыңыз. Художник болуштун кереги жок. Сиз каалаган нерсе эң жакшы, эң туура нерсе. Мен карабай деле койсом болот, өзүңүздүн ичиңизден чыгарып тарта бериңиз. Эми бул жерде 7 жашта Назирага сиз белек тарттыңыз. Эмне белектерди тарттыңыз? Гүл, шоколад. Анан жандай жылмайган жумшак бир эмелер бар го, жаздыкчаларчы, ошондой. Бул жаздыкча. Да, жаздыкча. Смайлик, Смайлик мененчи. Анан балаты. Балаты түстүү оюнчуктар менен. Бул чын. Жанындагысы мен ичи толо белек бир да. Палочкасы бар да. Чоң чупа-чуп сыяктуубу? Мындай. Ичинде түстүү белектер бар да. Ал Назира жалгыз жебейт да, жанындагылар да бар да, ошол. Примерно так. Бул мен өзүм оюма келди, ошондо жасадым. Жакшы. Бул жерде ошол 7 жаштагы Назира бул белектерди алса, кандай эмоция жашайт экен? Ал менен эмне болот экен? Сүйүнөт. Жүзүнө жылмайып пайда болот. Ошону алса, ал эметет. Бир башкача бир эмелерге болот да, мындай бөлөнөт, эмоцияларгачы. Кандай эмоциялар? Жүрөктөрү лакылдашы мүмкүн, сүйүнүп, Өзүн баалуу, кымбаттуу сезип калабы? Үстүндө жылдыз. Бул эмеде сүстө жылдыз болуш керек да. Эмне себептен? Эмне үчүн маанилүү экен ал Назирага? Ал Назирага анткени кошуна жанагы балдары 7 жашта да келгенде ушул балатынын үстүндөгү эң чоң жылдызга маани беришет да. Көп оюнчуктарда эмес, ошол балаттын үстүндө турган жылдызга көп маани берилиш керек. Ошон үчүн жылдызды чоң кылып койдум. Какая большая звезда на елке дейт да. Ошол немеге кичинекей Назирага жагып атат да, ошо. Жагат нерсе. Ушулар жагат. Ушул нерсе жагат. Гүлдү кимден алгысы келет экен? Билбейм. Мага ошол оюма келди, ошону жаздым. Бирок азыр мен кимден алышты билбейм. Атаман деп айта албайм. Же тигинче түгүнчө деп мен айта албайм. Мен элестете албай элем ал гүлдү мага ким беришин каалайт элем. Жана бул смайлик, жумшак смайлик жаздык дедиңиз. Буну өңүн кандай эмоция менен буну боз кылып тандадыңыз да? Эмнеге бозду тандадыңыз? Мага ошондой өң жакты. Боз болуусун каалайсыз, э? Боз болушун каалайт элем. Бул сиз гүлүп жатат деп атасыз, бирок бул тартканыңыз гүлгөн жок да? Мен эмете албай койдум. Кызылды жакшы келтире албай койдум. Мен биринчи ал простой карандаш экен деп ойлогом да. Көрсө бул боз экен да, простой карандаш эмес экен. Ошо озал кызыл болуш керек болчу мындай. Гүлүп туруш керек. Гүлүп туруш керек. Бирок гүлбөй койду. Гүлбөй койду го. Анткени простой карандаш эмес экен да, бул деген эме турбайбы, мондай боз турбайбы? Ошол. Жакшы.
Жана шоколадты. Шоколадты жегенде кичинекей Назира эмне сезет эле? Ким кандай шоколад алгысы келет эле? Кимден алгысы келет эле? Таттуу нерсе мындай маанайды көтөрөт го. Шоколад жегим келди, шоколад жаздым, тарттым да. Мен ушуну мага ким берет экен ойлогон жокмун, чынын айтайын. Эми Менин психологиямда ушу мага бирөө бериш керек деген, бирөө берет деген жокмун. Мен ошону алгым келди. Болгон ошол сезимдер болду. Эми мындай кылып элестетсеңиз болот да. Ошол кичинекей Назиранын көзүңүз жумуп элестетип, ушул белектердин баары чындап болгондой, кино көргөндөй элесиңизди элестетип коюңуз да. Ошол бала ошону алып атат, ошол сезимдерди сезип атат, тоюп атат да ушул белектерге. Ошону азыр мындай 30 секунд, 1 мүнөткө көзүңүз жумуп ошону жашап коюшуңуз керек. Мен да талдап берем. 1 мүнөт кетти. Ушу кичинекей Назирага ушул белектер берилип атат. Баладын башында чоң жылдызды көрүп жактырып атат. Шоколадды алып жеп атат, гүлдү алып атат, жанагы чоң белектерди алып атат. Бул подушкасын жаздыгын дагы алып кучактап атат. Ушундай бактылуу кичинекей Назира. Жер калып атат. Өзүнүн татыктуу сезип атат. Ушунча белектерди алганына сүйүнүп атат. Элестете алдыңыз, э? Да, элестете алдым. Бул жөнөкөй эле нерсе көрүнүп атат, көзүбүзгө, оюбузга деле. Бирок подсознанияңызда ушул муктаждыктар бар болгон да, демекчи. Балким ошо 7 жашыңызда чындап бир ушул эмоциялардын жетишпегендиги жашалган болушу мүмкүн. Жана мисалы гүлдү тартканыңыздын себеби бул гүл көбүнчө ата мээрими, атаңыз же ошо эркек адамдардан ой, Назира ошондой сулуу, укмуш, кереметтен комплимент сөздөр, мээримдин балким жетишсиздиги болгон бул. Балким атаңыз мындай мурдакы аталар аябай строгий болгон го. Ошондой болгон бул. Ошондон улам сизге ошол гүлдү караганда биз гүлгө суктанабыз го. Ошо суктануу сезиминин балким ошол жаштарда бир аз жетишсиздиги жашалган. Бул унутулган эмес, бул подсознанияда бар. Жана ушундан улам да азыр бул жашооңузга кандай таасир берип аткан болушу мүмкүн. Кандай тез тарынчактылык балким. Сен мага көңүл бурбай койдуң деген тык этип эле мындай тие калат да сизге бирөө көңүл анча бурбай койсочу, тез ошол жерде тарынып калышыңыз мүмкүн. Могу жылдыз дагы бул да сиздин көксөгүңүздө, сиз мисалы азыр шоу эмедесиз го, баягы тармактасыз го. Бул дагы элдин баягы эмесинде турасыз да, жылдыз болупчу. Көңүл бурулуу ошол нерсени да сиз бала чагыңыздан бул сиздики экен да. Азыркы жүргөн чөйрөңүз дагы бул сиз өзүңүз эңсеп келген, ооба баягы айтат го предназначение депчи, сиз ошону таап алгандайсыз да. Назира жылдыз болуп туруш керек. Аны бүт баягы эл келген, баягы сырттан келген балдардын баары ошону карап суктанып атат атпайсызбы? Ошол сыяктуу сиз жылдыз болууну бала чагыңыздан самагансыз, азыр жылдызсыз да. Канча кыргыз эл тааныган айымсыз. Жана бул жерде кубаныч жөнүндө болду да. Бул жерде эң биринчи Назира, кичинекей Назира эмнени сезди дегенде кубаныч сезди дедиңиз. Ошо кубаныч сезимине бала чагыңызда көп жашабай калгансызбы же сизди мындай чоң взрослый болууга түрткөн себептер болгонбу? Ошол убактагы кубаныч, монда балдар жыргай берет го. Ошол нерселерди бир аз өзүңүзгө тыюу салып алгансызбы же тез мындай взрослый болуп олуттуулукка тез өтүп алгансызбы? Ошол нерселер бар көрсөтүп аткандай да. Анан бул эме подушканы дагы бул жерде да кубанычты тарттыңыз, бирок кубанбай калды да булчу. Ошондо сиз өзүңүздү жашооңузда негизи көп кубаныч бар, бирок ошону до конца ушундай бир расслабляться этип кубана албай жаткандайсыз да. Чыгара албай. Ооба, чыгара албай. Вот строгость к себе, возможно. Да, строгость. Это бул эң тууруусу строгость. Кой болбойт. Тартынып туруш керек, уялып туруш керек, ичине жакпайт. Тура эмес алып калат деген нерсе. Бирок негизи бул жан дүйнөңүздүн муктаждык экен. Ошол мисалы кубануу келип атабы, болду, кубана бериңиз. Ошону чыгарсаңыз, балким дагы көбүрөөк таланттарыңыз ачылып кетеби, дагы өзүңүздү бактылуураак сезип кетесиз. Чыгарыш керек. Ооба, тыюуларды азыраак кылсаңыз жакшы болчудай да, бул жерде өзүңүз тарткан боюнчачы. Укмуш, эмне дейм? Укмуш терапия экен. Мага жакты. Мен айткан нерселер сизге мындай тийиштүү болдубу? Мага тийиштүү болду, ооба. Анткени бизде сиз чындап эле айткандай эме да
биздин ата энебиз азыркы мисалы үчүн атанын азыркы балдарга башкача мамилеси. Мурда строгость болчу да, биз деле мисалы үчүн каба кашын каралган эмеспиз да, туурабы? Андай нерсе жок болгондо. Орган жаатында иштеген эмеспи? Анан строгость мисалы үчүн биздин үйгө атам келатканда биз башкача элек да, столдо жиналып калат эле, мышык да качып кетет эле, ушундай болот эле да. Строгий болгон. Бул нерсенин баардыгы бул жерде бар да. Мен ошо таң калгандыгым, замандаштар ушул бир барак аркылуу психологдор сиздеги болгон жан дүйнөдөгү бир эмелерди, чынжырчаларды чечип берүүгө жардам берет экенине ынандым да. Мен учурдан пайдаланып Бактыгүл айымга чоң рахматымды айтат элем. Сиздер дагы каналына катталып койгула, Instagram баракчасынан киргиле, окумуштуудай сонун сабактарды өтөт, сабактарына баш баккыла, консультация алгыла дегендей. Жата бербегиле, убакыт жок экен. Мына көрдүңүздөрбү, 35-34 жыл мурун болгон нерсе азыр чыгып атат да. Азыркы жаштар бул нерседен алысыраак болуш керек да. Азыртан өзүңүздөрдү колго алыңыздар. Азыркы сиздеги турган чынжырчалар балдарыңыздардын жашоосуна таасир этпеш керек да. Мына ошол нерсенин баарын алдын алсак, биз дени сак, акылдуу, күчтүү, патриот уул кыздарды тарбиялабыз. Рахмат. Кубанычтам. Мен да кубанычтамын. Рахмат сизге. Ошодон пайдаланып биздин айымдарга бир кайрылуу жасап кетсеңиз, эфирди жыйынтыктайлы. Назира айым жана сиздин командаңызга рахмат айтамын. Ушинтип калың журтка үнүмдү жеткирүүгө жардам берип атасыз. Рахмат. Жана сиздин энергетикаңыз дагы өтө сонун, ажарыңыз дагы өтө сонун. Анан бүгүнкү ошо мен айта кетчү нерсем, айымдар негизи эле кыргыз элим бардык нерсе түбөлүктүү эмес. Мисалы ата энебиз түбөлүктүү эмес, жубайыбыз түбөлүктүү эмес, балдар, акча, тиричилик түбөлүктүү эмес, бирок бул дүйнөдө жана наркы дүйнөдө сиз өзүңүз менен өзүңүз эле болосуз да. Жана мамилени бирөө менен мамиле кылып, бирөөнү оңдошко көңүл буруш бул неэффективно. Анча деле жашооңузга майнап бербейт да. Ошон үчүн мамилени өзүңүз менен өзүңүзгө жасаган мамиленин сапатына көңүл буруңуз. Жана бактылуулукту жан дүйнөңүздөн жашап баштаганда аны менен бөлүшүү дагы оңой болот. Жана ушул жаатта мен салым кошуп айымдарды окутуп келем. Назира айым айткандай, бул белгиленген эме боюнча, шилтеме боюнча мени тапсаңыздар болот. Жана ар бир кыргыз элиңдин айымы менен иштешүүгө, колдоо көрсөтүүгө мен дагы даярмын. Жакшы, замандаштар, аты жөнүм Назира Бердигулова. Каналга катталыңыздар, каналдан пайдалуу нерселерди алганды унутпаңыздар. Комментарий бөлүмүнө кирип, таш ыргытпай, аш ыргыткыла, жакшы билдирүүлөрдү таштагыла. Не кыласыңар, бирөөгө негатив жазып, бирөөнү каргап, шилеп токтоткулачы ошондой оюңарды. Келе жаткан жыл сиздерге жакшылыктардын жылы болсун. Баардыгыбыз коюңго окшоп шамдагай жакшы маанайда ден соолукта чуркаган бойдон келе жаткан 2023 жылга кирип кетели. Көрүшкөнчө.